балам, мен көп нәрсемді жоғалтып атам. Сүйлеліп атам. Мурунку сюжетте жабыркаган жарандардын тобу Айпери Халматова аттуу жарандын аракеттеринен, улам үй жайынан, батирлеринен ажырап калганын айтып чыгышкан. Алардын айтымында Айпери Халматова сүткорлук менен алектенип, расмий эмес ломбард кармап, адамдарга пайызга акча берип, анын ордуна алардын үйлөрүн жана батирлерин өзүнө каттатып алган. Бүгүн биздин редакцияга Саткын апа кайрылды. Апабыз учурда жалгыз үйүнөн ажырап калуу коркунучунда турат. Сот аткаруучулар аны кичинекей неберелери менен кошо жашап жаткан үйүнөн чыгарып салышы мүмкүн. Менин атым Саткын, фамилиям Өскөнбаева. Мен ушу Чолпон атадан көчүп келгем. Чыңгыз күйөө балам ушу 3 комнат. Чыңгыз балам жана чогуу иштешкендер Чолпонтадагы 3 комнат үйүмдү алып, 1 комната квартира Бишкектен алып беришмек. Ошол квартираны 2023 алып берем деп айтышканда, 2023 жылы ушул комната, ушул 1 комната квартира жагып, тумуштан 1 комната квартира алдык, Алишер деген баладан. Анан Алишер менен сүйлөшүп, сразу задаток бердик. Бирткеден кийин эле $16,000 кошо бердик. Ошондо 21,000 болду баш аягы. Анан балдар 1-2 айга деп сүйлөшкөн, бирок шашылыш болуп калып, акчасын бериш керек болуп, жана Айпери деген келинден акча алышыптыр. Ошо үйдүн документин залогко коюшуп, ошо келинден процент менен залогко документти берип, процентке акча алышат, доллар алышат. Анан калган акчасын алышат, ошондо 20 канча болуп калат? 20,000 алышат да, 20,000 алышканго. Ошо точносын билбейм, 20 калган акчасын алышат да балам. Анан ошол бала акчасын алышат, бирткеден кийин ага акчасын беришиптир. Беришсе, акчасын беришсе, ал келин оформить этели эми деп ошентсе балдар айтышыптыр, күйөө балам ошо чогуу иштешкендер айтышса, түштөн кийин деп коюп эле ошо бойдон келбейт. Жок. Мына ушул күнгө чейин документибизди бербей, кыйнап, утур сотко берип эле ушинтип кыйнап жүрөт. Ошонун азабынан больницага да жатып чыктым, жүрөгүм да ооруду, башым да ооруду. Ишенбесең балам, башым ылысый азыр. Мындай эме да. Мына ондай болуп турам. Бармак жерлерим түшүп, ошонун азабынан алдырдым балам, чынында. Анан ошол балам жан дүйнөмдү ушинтип эле кыйнап, же документим колума тийбесе, возрасттагы киши кыйналат экен. Баягы бир квартирада жүргөндөй болуп эле жашап жүрөм да. Анан отур бирдемени чыгарып эле ушинтип эле кыйнап келатат. Болгон кеп ушул балам. Квартирам колума тийип, оформить этилип, өзүмө санам тынса жакшы болот эле. Ушул жашка келгенге кыйын эле экен. Мындай утур эле сот, утур эле бирдеме деп эле чыгарып эле ушинтип кыйнап турган жаман экен. Ошол келин алчу акчасын алыптыр, баардыгын алыптыр. Күйөө баламды да камашты, чогуу иштешкендерди да камашты. Иши кылып, ушул келиндин артынан көп кыйынчылыктар болду балам. Кызым келип карап атты, балдарын кошо алып келип, ушинтип мени карап турушты эле. Бүгүн ошо бир жака кетишкен. Азыр үйдө эмес, атак чогуу туруп, бат-баттан бир туруп давление түшүп кетет, бир туруп жогорулап кетет. Бүгүнкү күндө Халматова Айпериге булар карыздын баарын берген. 2 машина берген, Kia Morning берген, акча беришкен, Tucson деген дагы бир машина беришкен. Бар доверенностьтери бар. Халматова Айпери мойнуна алып атат. Бирок ал ошо өзүнө өткөрүп алгандан кийин ушул ситуацияны колдонуп, ал болсо бул акчалар башканыкы деп мойнуна албай, бүгүнкү күндө выселять этип атат. Мына биз уже
выселять этип экинчи кругка кеттик ошо выселенияда. Бирок бул ушунун баары мыйзамсыз деп эсептейбиз. Себеби дегенде бүгүнкү күндө Халматов Айпердин үстүнөн иш козголду. Азыр мында териштирүү жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө дагы биз жаңы ачылган жагдайлар боюнча азыр доо арыз даярдап жатабыз. 2 жолу сотко бардым. Ошондо биринчисинде ошо биринчи соттон кийин экинчиси ошо февралда болду, аякы сотучу. Ошондо выселение деп чечим чыгарышты. Себеби ал кыз аябай айтты, эме деп эле мен бул квартираны мен сатып алгам деп айтты да. Самом деле ошол квартиранын хозяйыны деле доказательство кылып берсе болот да. Тастыктап берсе болот да, балам. Мен алдым беле же ошол келин алды белечи, туурабы? Ошондо чыныгы ээси ушул саткын эже менен Чыңгыз мырза болуп калып атат да, Ушулар келген Чыңгыз мырза анан келинчеги менен келсе керек эле как раз. Төртөөбүз барып нотариустан соглашение задатки кылганбыз. Ушу эже алып аткан болчу да. Саткын эже. Алганым чын болгон үчүн мен деле ушул жашка келип кантип эметме келем, балам. Ошо Чолпонтадагы үйдү мисалы үчүн маңдай терибиз менен алганбыз да, балам, совет учурунда. Анан эми ушундай возрастка келип, бияка деле күйөө балдарым, кыздарым тиги жалгыз болбосун деп жанын алып келишти эле да, балам. Жолдошум каза болуп калган. 25 жыл болду. Ушу балдарды өзүм чоңойттум эле маңдай терим менен. Анан кыйын эле экен, балам. Ушундай кыйынчылык болуп атат. Чечилсе жакшы болот эле эртерээк. Соттордон жана милиция кызматкерлерден өтүнүп кетет элек. Адилеттүү карап берсе, бул эжени сыртка калтырбай, талаада калтырбай, бул квартирада эже өзүнүн кызы менен, неберелери менен жашап атат. Башка үйү жок. Бул эже возрастта пенсиядагы адам, аябай кыйналып жатат. Бул ушул соттук жана ушул талашуулардын аркасынан көп ооруга чалдыгып атат. Стресс болуп, нерв жагынан, башка жагынан ооруп, эже кыйналып атат. Действительно, ошондуктан биз суранып кетет элек. Колдоп, эжени жардам берип койсо, чын туура жагынан чечилсе. Эми Халматов Айпер акча алгандан кийин жөнүндө өткөрүп бериш керек болчу, бирок тилекке каршы ушундай немеге туш келип атабыз. Кыйынчылыкка. Бул Айпери бир жолу келген, эшикти аябай катуу таңкылдаткандан бул эмне болуп кетти деп эшикти ачсам эле бир келин, 2 келин туруптур. Сиз Чыңгыздын тиги кайненесизби деди. Анан ооба десем эле тиги мага ушундай акча карыз, анан тиги эмне бул деген мен квартирам деп ошентти. Анан мен бул менин үйүм, бул менин үйүм, мен оформленияны күтүп атам деп ошентип бир жолу келип ошентип айтып кыйкырып көп сөздөрдү сүйлөгөн. Мен аны даже унутуп калдым, айтып атпайм, балам, башым ооруп, ушу давление болуп, башым ооруп, жүрөгүм оорган сайын көп нерсени унуткарып калдым. Азыркыны азыр унутуп, ананкыны анан унутуп калдым. Андан кийин милиция келип да тастыктап кетти. Утур МТУдан да келип тастыктап кетет. Ушундай да көп нерселерди жибердиби, иши кылып ушинтип эле атты. Таңкылдаса эле жүрөгүм түшүп, ошентип калдым кийинки учурда. Ошол ушундай эмелер да болду, балам. Жүрөк түшүрүп. Мен жалгыз жашаган кишиң тарс этип эмесе коркот экенсиң да. Кыздарым болсо бир күнү бар, бир күнү кетип калышат, өздөрүнүн жумуштары болот. Мама коркпоңуз, биз барбыз да коркпоңуз десе, эшик тарс десе эле чыгам десем, даже кошунан тарсылдаса, эмне болуп кетти деп эле коркуп калдым ошондон кийин, балам. Чын эле. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул мен өзүм Көлдөн, Чолпон Атадан келгем. Ушул 3 комнат үйүм бар эле. Бияка көчүп келип, ошол алган саткан акчабыздан үстүнө акча жетпей, ушул Айпери деген келинге туш болуп, ушул келинден процентке залог, документибизди залогко коюп, ошо күйөө балам акча алышыптыр. Ошол алган акчаны балам, мен көп нерсемди жоготуп атам.
Сүйлелбей атам.